төрага. Мынакей өзүңүзгө маалым болгондой, биринчи күнү социалдык саясат боюнча комитеттин жыйыны аягына чыккан жок. Буга түздөн түз себепкер болгон ошо министрлердин кабинетинин орун басары себепкер болду. Соц комитеттин жыйынында мамлекеттик жөлөк пул маселеси каралып жатса, бул маселе мага тиешелүү эмес деп демонстративно чыгып кеткени бул ошо комитеттин ишин, комитеттин өкүлүн, комитеттеги отурган ошо өкмөттүн өкүлдөрүн өзүнүн теңине албастыгын билдирет. Мындан сырткары, мамлекеттик кызматкерлердин этикасын сактанбастан депутаттар менен карама-каршы айтышып, парламенттин аброюна шек келтирип жатат. Ар дайым ушу эки бийликтин ортосунда ызы-чуу салып келгени бул кишинин мындай эң негизги максатындай көрүнөт да. Социалдык маселелерди чечпейби, толгон токой маселе бар да бүгүнкү күндө. Маселе чечкендин ордунда депутаттарга асылып, парламентке шек келтирип жүрөт. Ошондон улам урматтуу төрага, мен сизге кайрылат элем. Парламент бул көз карансыз мамлекеттик орган. Ушул принципти сактап калуу максатында, ошондой эле Кабмин менен парламенттин ортосундагы карама-каршы иштерди токтотуу максатында мен бул кишинин маселесин Жогорку Кеңештин жыйынында кароону сунуштайм сизге. Анткени бул киши буга чейин да Жогорку Кеңештин алдында кечирим сураганына карабастыктан дагы деле бүгүнкү күндө ошо эки бийликтин ортосунда кыпчылып, туура эмес иштерди алып барып жатат да. Ошондон улам Нурланбек Тургунбекович, парламенттин аброюн коргоо бул сизден түзмө-түз милдетиңиз. Мен сизден талап кылам, бул маселени өз көзөмөлүңүзгө алыңыз деп. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага. Бул боюнча биздин фракция өзүндө жыйын өткөзөт. Бирок мен кечээ күнү Идил Байсалов менен да лидер фракция катары сүйлөштүм. Бирок сизден дагы суранып кетет элек. Сиз төрага катары аны өзүнчө чакырып, кечээ күнкү болгон маселе боюнча дагы бир жыйын өткөзүп сүйлөшүп коюңуздарды биз өтүнөт элек. Рахмат. Рахмат. Бул көрүнүш боюнча бардыгыбыз маалымдарбыз, бардыгыбыздын маалыматыбыз бар. Албетте бул кезектеги терс көрүнүш. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын мындай жүрүм туруму албетте аябай өкүнүчтүү. Бул боюнча сөзсүз чара көрүлөт. Биз сүйлөшөбүз. Өткөн жолкуда дагы акыркы эскертүү менен кечирим сураган. Эми ар ким өзүнүн жүрүш турушуна, мүнөзүнө жараша жоопкер болот. Андыктан бул маселе көз жаздымда калбайт, сөзсүз түрдө буну биз териштирип бир чечим кабыл алабыз.